Бүгүн мен сиздерге дүйнөдөгү эң опасный 10 жол менен тааныштырамын. Андыктан жүрөгү слабыйлар көргөнгө болбойт. Онунчу орунда Норвегиядагы Атлантикалык жол. Кичинекей жээктерди бириктирип турган бул жол туристтер үчүн арналган. Кооздугу тим эле көздүн жоосун алат, бирок ал жака баруу үчүн себеп эмес. Анткени көп учурда толкун катуу жүрүп, жолду каптап машиналарды өзү менен кошо алып кетет. 9 орун Аляскадагы Долтон Хайвей деп аталган жол. Бул абдан суук жол болуп, аяздуу, кар абдан көп жаагандыктан бул жолдон өтүү ар кимдин колунан келбейт. Бул жол 666 километрди түзөт. Айдоочу бат эле контролду жоготуп, машинаны бура албай калып, тоңуп калышы да мүмкүн. Бир нече секунданын ичинде аяз кишиге айланып калат. Сегизинчи орунда Япониянын эки шаарын бириктирип турган Эшимаухаси деп аталган көпүрө. Жолдун узундугу 2 километрге жакын. Эгер бул көпүрөнү алыстан карасаңыз, бул жолдон акыл эсин жоготкондор гана өтөт дейсиз. Анткени көпүрөнүн ортосу ушунчалык бийик болуп жасалган. 7 орунда Гималай жолдору. Бул жол абдан бийик жана коркунучтуу. Мурун бул жол бир мамлекеттен экинчи мамлекетке баруу үчүн колдонулса, азыр башка коопсуз жол салынган. Ал эми бул жолдон тобокелди жакшы көргөндөр гана азыр колдонушат. Бул жол тар болбостон гана абдан коркунучтуу, айрыкча жамгыр жаагандан кийин жол эзилип көчүп баштайт. Алтынчы орунда Норвегиянын эки шаарын бириктирип турган бул жол. Бешинчи орун Каньон Капитанов деп аталып, бул жол 1900-жылдан тартып колдонулган шахтерлордун жолу болгон десек да болот. Алтындарды бул жолдон алып өтүшкөн. Өзгөчө жамгыр жаагандан кийин бул жол ылай болуп эзилип урап баштайт. Чоң-чоң жарларды пайда кылган. Бул жолдо машиналардын өтүүсү өтө эле кооптуу. 4 орун Италиядагы Стелвео ашуусу. Чыгыш Альпасындагы эң бийик асфальтталган жол болуп саналат. Жол өзүнүн крутой повороттору менен айырмаланат. Зигзаг түрүндөгү бул жол башты бат эле айландырып коет. Ал эми жолдун четиндеги тосмолор бийик эмес бетондон тосулган. Үчүнчү орун Кытайдагы Сычуан Тибет деп аталган бул жол экстремалдык аба ырайы, таштардын көчүп түшүүсү, лавиндер жана кычкылтектин жетишсиздиги менен белгилүү. Ошол үчүн бул жол бир нече ай бою жабык турат. Экинчи орунда дагы бир Кытайдагы коркунучтуу жол болуп Голиан туннели аталат. Жергиликтүү эл бул жолду катаны түшүнбөйт, катаны кечирбейт, же болбосо катага чыдабайт деп атап коюшат. Бул туннелде резкий повороттор абдан көп болот, четине эч кандай тосмолор да коюлган эмес. Ал эми жолдун кенендиги 4 метрге чейин. Карама-каршы келе жаткан унаалар үчүн бул өтө кооптуу. Бирок бул жол бекеринен каталарды кечирбейт деп аталган эмес.
Дүйнөдөгү эң опасный жол бул Боливиядагы Юнгастан түндүк жолу. 1995 жылдан тартып бул жол эң коркунучтуу жол же болбосо өлүм жолу деп аталат. Жылына 150 тегерегинде адамдар бул жолдон көз жумушат. Дүйнөдөгү эң тар жол. Ал эми карама-каршыдан келе жаткан машиналар өз алдынча сүйлөшүп, белгилүү жерлерден гана өтүшөт. Туман түшкөндөн кийин жолдор көрүнбөй калат. Жамгыр жаагандан кийин жолдор жумшарып көчүп баштайт. Туристтердин бул жолду басып өтүүсүн Эверестти багындыруу менен салыштырышат. Эми элестете бериңиздер, жергиликтүү жашоочулар бул жолдо күндө жүрүшөт.